Саламатсыздар, урматтуу Кактус редакциясынын окурмандары, көрүүчүлөрү, жалпы катталуучулар. Бүгүн бизде студиябызда конокто белгилүү футболчу Азамат Байматов. Алгач студиябызга келип, маегибизге макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билгизели. Рахмат. Мына КАФА турнирине ойной турган команданын оюнчулары дээрлик белгилүү болуп калды. Алардын ичинде сиздин дагы бар экениңиз көпчүлүктү кубандырды. 4 жыл тыныгуу болду, эмне өзгөрдү, даярдыктарыңыз кандай? Мына улуттук курамага ушул 4 жыл тыныгуудан кийинки негизги даярдыгыңыз кандай болуп турат? Саламатсыздар бир жолу. Бул сурооңузду азыр мынтип ойлонуп калсам, жанагы Майкл Джордандын акыркы киносу чыккан, жанагы Netflix'течи, Last Dance деген, Последний танец дегенчи. 5 жолу чемпион болуп турупчу. Анан 2 жылга перерыв алганда, гольф ойноп, там, по-моему, американский футбол бир башка бөлөккө келип, анан кайра келген. Кайра келип, анан ойноп, анан бүтүргөн да. Ошондой ойлор болуп кетти, анткени чыныгында ошол 2019-жылы акыркы жолу ойногом ошол. Андан кийин пандемия болду, эсиңизде барбы, мен Малайзияда болчумун, ал жактан 1 жыл келген эмесмин. Андан кийин кайра эле ошол пандемия аркылуу там ар кандай ызычуу болуп аткандай мындай футбол жашообузда делечи. Бирок ага байланыштуу дагы жаракаттар болчу. Мындай айтканда убакытты кичине 1-2 жыл сборныйдан, мына курама командасынан кичине эс алып, башка жаш оюнчуларга мүмкүнчүлүк берейин деп чечим кабыл алгам. Анан көбүнчө ошол жылдары мен чет мамлекетте жашап, клубдагы карьерама көңүлдү көбүрөөк бөлөйүн деп ошентип чечтим да. Ошон үчүн акыркы жылдары тилекке каршы ойногон жокмун. Жакшы. Кайсыл клубтарда ойнодуңуз? 2019-дан баштаппы? Ооба, тыныгуу учурунда. 2019 ошол мына Тажикстан менен бүткөндөн кийин 2020 мына пандемияда мен Куала-Лумпурда, Куала-Лумпур FC деген командасында ойноп жүргөм. Андан кийин мен Индонезияга өтүп, ал жерде Барита Путера деген командада ойноп жүрдүм. Ошол 2 жыл ал жакта жүрүп, анан бул жакка мурда жылы келип, 2022-жылдын аяктарында ошо 2-чи кругунда мен Нефчи Кучкуратада ойноп, быйыл мына Алга курама командасы менен баштадым. Ошол акыркы жылдары КПЛда ойноп, жакшы жыйынтыктар мен көрсөтүп, анан балким ошол деле бир мүмкүнчүлүк болду курама команда чакырганы деп ойлойм. Анткени өзүңөр билгендей, азыркы заманбап технологиялар көбү ошол канча мүнөт ойноду футболист, канча гол киргизди, канча мындай ошол пас берди, баш менен кандай единоборство деп там канча, в общем, статистика деп коет ошондой. Ошол жактан жыйынтыктарды көрөт, анализ кылышат, ошол коргоочулордун арасында чакырганга аябай кубанычтамын. Жакшы. Ушул сиз айтып атпайсызбы, ушундай клубтарда ойнодум деп, алардын ичинен сизге мындай жан дүйнөңүзгө жакыны, сиз мындай эркин ойногонго түрткү болгон команда, клуб кайсыл болду? Ал болсо бир 2015-жылы алгачкы ошол Азияда клубда ойноп баштагам, бул Ситра деген команда болчу. Аябай жөнөкөй клуб болчу. Анан бюджет деле аябай чоң эмес эле, бирок биз жогорку лигада ойнойт элек. Бирок сиз айткандай мындай жүрөгүбүздү берип, бүт күч-кубатыбызды берип ойнойчук да, ар бир оюндучу. Анан жакшы жыйынтыктарды көрсөткөнбүз. Мен болсо ошол чемпионат, ошол жылы 2015-жылы ошол Бахрейндин суперлигасында 11 мыкты футболчулардын катарына киргем. Ошо алгачкы араб өлкөлөрдө ойногон кыргыз мырза болгом. Ошодон кийин мага жакшы татыктуу контракттар сунушташкан. Ошон үчүн сиздин сурооңузга биринчиден ошол Ситра командасы келет. Ситрадан баардыгы башталган да. Жакшы. Жалпы канча клубда ойнодуңуз? Жалпы аны санаш керек го. Карьерамдабы? Болжолду. Карьерам быйыл ошол 19-жыл башталды. 19-жыл карьерам болсо, бир клубтарды алсак, бир 10дон ашат. Бир 10дун тегерегинде да. Мына улуттук курамага 33 футболчу чакырылды. Сиз бул курам кандай оюн көрсөтөт деп күтүп жатасыз? Жана
дагы кошумча суроо, ушулардын ичинде мындай сиздин дагы аты жөнүңүздүн аталганы курамада. Ошо көпчүлүктүн арасында колдоого ээ болсо Азамат Байматов курамага керек болчу депчи. Экинчи тараптан жаштарга орун бербейби, жаш өтүп баратат деген да сындар айтылат да. Эми экинчи сурооңуздан баштасам, мына кечээ пресс-конференция болуптур. Ошол жаңы машыктыруучу ошол суроого жооп берди деп ойлойм. Анткени Европадан адисти алып келишти. УЕФА Pro лицензиясы менен бул эң жогорку лицензия. Анан Словакия курама командасы менен машыктырып, анан Европа кубогуна чыккан аябай мындай тажрыйбалуу адис десем жаңылышпайм. Ошол суроого жооп берди да. Анткени бул Словакиянын курама командасы мен деле билем. Ал жерде дүйнөлүк масштабтагы жогорку оюн көрсөткөн оюнчулар бар. Мартин Шкртел деген болчу, Ливерпулдун коргоочусу болчу. Шкринер деген болчу, это Интердики, анан Гамшик деген бул болсо Наполиде, бул Италияда, Англияда ойногон оюнчулар да. Алардын стилдерин мен билем да. Мындай экинчи кабатта жакшы ойношот, башы менен атаандаштар менен мындай прям тарамыштай мындай мышыктарга окшоп ошондой жанталашып ойношот да өзүнүн курамасына. Анан мен оюмча ошол бул европалык менталитет да. Мисалы мен мына сизге айткандай ошол Малайзия, Индонезияны алсак, ал жерде көбүнчө бойлору жогору эмес, кичинекей, бирок тез, бат, мындай башкача футбол да. А бул жерде азыр адисти эмне үчүн Европадан чакырып атат? Анткени заманбап футбол ошондой болуп калган да. Азыр мына эртең бүрсүгүн мына Иран менен ойнойбуз, Афганистан менен ойнойбуз. Анан Кубок Азияда ошол мындай Саудовская Аравия, Оман, Таиландтар менен ойнойбуз. Алардын машыктыруучулары деле бүт Европадан. Анткени уже философия өзү айткандай, философия биз акырындан Европага жакындап атабыз. Футболубуз. Потому что мына өзүңөр көргөндөй, акыркы мына чемпионаттар, мына клубный чемпионат, лига чемпиондор көрсөк, Европанын команда доминация кылат да. Эң мыкты оюнчулар Европада ойношот. Ошол эле Месси, ошол эле там азыр Роналду өтүп кетти Аль Насырга, бирок эң мыкты оюнчулар мына азыркы учурда Мбаппе, Холланд, азыркы жылдыздар да, алардын бардыгы Европада. Ошон үчүн ошого байланыштуу мен КФУнун жетекчилерин түшүнөм, күйөрмандарды түшүнөм. Бизге европалык адиске муктаж болуп турчук. Ошон үчүн мындай тажрыйбалуу адиске да. Анан өзү кече айткандай, ошо жаштар менен иштеген жактырат экен. Бизде жаштардын потенциалы аябай чоң. Чындыгында мына өзүңөр билесиздерби билбейм, КПЛыбыз мына Кыргызстанда аябай күчтүү болуп калды акыркы 2 жыл. 10 команда бүтү теңдей. Бир 8 команда мына элестетиңиз, мына Дордойду билесизби? Ооба. Дордой эң Кыргызстанда титулованный клуб да, титулдар көп. Мен арасында 5 жолу чемпион болгом. Азыр Дордой 7-орунда. Жакшы. Чемпионаттын башында Дордой 1-кругтан кийин 7-орунда болот десеңер, эч ким ишенбейт эле. Мисалы да, айырмасы 1-2-3 упайдан эмес. Факт бар, факт. 7-чи болуп атпайбы? Это бул не деген? Бул биз чемпионатыбыз күчтүү атат да. Ошон үчүн мен оюмча көз карашым, Кудай буйруса, мына жаңы күч кубат менен Кыргызстандын заманбап футболдук жаңы дем күч менен баштап атабыз десем жаңылышпайм. Жакшы. КПЛ тууралуу кеп болуп кетти. Ушул КПЛдын деңгээли кайсыл учурда мындай көтөрүлдү? Баякы сиз жаңы футбол дүйнөсүнө аралашкандагы деңгээлди өзүңүз деле салыштырып атпайсызбы? КПЛ мына акыркы 2 жылда стабилдүү 10 команда болуп калды. Ошо акыркы 2 жылдан башташ керек. Анткени мына Медер Абдыкалыкович Сыдыков президент болуп, клубдук футболго задача мындай максаттарыбыз койгон. Клубный футболдун, мына клубтардын чемпиону менен вице-чемпиону же кубокту уткан команда эл аралык турнирде катышат. Бул АФК. Тилекке каршы буга чейин биз эч кандай жыйынтыктарды көрсөткөн эмеспиз.
Ошон үчүн канчалык КПЛ ошол мамлекеттин клуб эле чемпионаты күчтүү болсо, ошончалык курама команда деле күчтүү болот да. Анткени мына дүйнөлүк практика көрсөтүп атпайбы, мына дүйнө боюнча эң күчтүү чемпионат бул Англияныкы да, АПЛ да. Ал жерде өзүнүн эреже катары регламенттери бар да. Англичаниндерден башка бүт башка мамлекетке келген футболчулар өзүнүн курама командасына ойнош керек деген эрежелер бар да. Ошон үчүн жогору деңгээл көрсөтөт да. Ар бир иностранецти алсаңыз, мына ошо Ман Ситини алсаңыз, мына Холланд Норвегиянын сборунда ойнойт, Де Брюйне Бельгияныкында ойнойт, Диаш Португалияныкында ойнойт, вратарь Эдерсон Бразилияда ойнойт, ошондой да. Алар сборунда ойнобосо алышпайт. Ушундай эрежелер бар да. Ошон үчүн өсүп атат. Бул эми философия да, бул Европанын философиясы. Биз деле акырындан мына ар бир командабызда мына легионерлерибиз бар Кыргызстанда. Мына азыр Дордойдо мына Сербиядан алып келишти, Черногориядан алып келишти, Россиядан, Өзбекстандан бар. Бүт Алайдан деле мына Грузиядан алып келишти, Россиядан алып келишти. Ар бир команданы алсаң легионерлер бар. Абдышатаны алса, Ягр ошол Африкадан алып келди. Экинчисин билбейт ким. В общем, азыркы учурда мындай заманбап футболго жакындап калдык да. Мурда Кыргызстанда мен кичинекей болуп баштап атканда биринчи кадамдарын легионер деген нерселер жок эле. Баарыбыз местныйлар болчу да. Ошон үчүн буга чейин мен айтып кеткеним, конкуренцияда футболист өсөт да, атаандаштыкта өсөт. Анан мен мисалы азыркы жаш оюнчуларга жакшы мындай тажрыйбалуу легионерлер келсе, ошону көрүп бул дагы өсөт да. То есть болуш керек да, мындай пример болуш керек да дайымачы, чтобы өсө турган жолдор болуш керек да. Ошон үчүн буларга жагы тил жагынан дагы практика, ошого баардыгы англисче сүйлөшөт. Жакшы. Азыркы сүрөңүзгө жообуңузга улай эле байка легионерлер керек деп атпайсызбы? Бизде ушул легионерлердин ордунда үлгү боло турчу футболисттер жокпу? Жаштарга мотивация бере турчу. Эми бул суроого мен билим жагынан жооп берсем, мына биз канчалык Кыргызстандын деңгээлин ар бир университетинен жакшы билим алсак, башка мамлекетке башка жогору турат да. Мына ошол Европаны алсак. Эмне үчүн биз ал жакка барабыз? Өскөнү да. Биз айтып атпаймынбы, Кыргызстандын деңгээлинде мына билим жагынан, спорт жагынан дагы өсө турган жолдору бар да. Ошондой менталитетибиз болсо, ошондой гана бала өсөт да. Ошол эле спорт футболубузда. Мен мисалы өмүр бою футбол Кыргызстанда ойносом болмок. Ошондой футболисттер бар. Бирок мүмкүнчүлүк болдубу күчтүүрөөк чемпионатка кетиш? Мен кеттим. Азыр мен башка азаматмын, тажрыйбалуумун, тил билген, эл көргөн, жер көргөн дегендей да. Ошондой эле ситуация ошол бизге келген легионерлер да. Алар биздин мамлекетке келген үчүн биздин клубтар, жетекчилер кыргыз футболисттен жакшы ойногон бир топ тажрыйбасы көп ошондой футболисттерди менен контракт түзүшөт. Аны көрүп биздикилер өсөт. Ошондой практика биз Дордойдо болгон. Дордойдо Сербиядан ошол Бранислав Станич деген жарым коргоочу болчу. Бардыгы көрүп таң калчу да. Блин, жаман сон ойнойт экен. Деди Партизанда ойногон экен деген, Сербияда күчтүү Партизан деген команда болчу да. Ошону көрүп, ошол биздин жаштар болчу ошондо, Ислам Шамшиев, Азиз Сыдыков, ошолор көрүп, блин, өсүш керек экен деген ойдо калышкан да. Тил билиш керек экен депчи. Ошон үчүн ошондой максат менен директорлор алып келет да. Бул деген уже маркетинг, бул деген эми философия развития деп коет. Ошон үчүн мен мындай жолдорду мен аябай колдойм. Түшүнүктүү. Баякы 4 жыл тыныгуу деп калдык. Сиз баякы команданын улуттук курамадагы оюнчуларга мындай анализ кылып, оюндарына карап жаттыңыз да? Албетте, курама команданын оюндарын баардыгыбыз көрөбүз, колдойбуз. Каерде ойнобосо, ким менен ойнобосо. Анткени бул ар бир футболисттин бул эң негизги командасы.
Көбү үчүн бул кыял, чоң кыял. Ошон үчүн албетте карап, анализ кыласың, көрөсүң. Бирок тилекке каршы Кыргызстаныбызда мындай клуб менен айырмагы, клубтарда ошол эле легионерлерди чакырсаң болот да. А бул жерде кыргызский паспорт менен эле да. То есть Кыргызстандын жараны болуш керек да. Ошондой эрежелери бар да. Ошон үчүн албетте көбүнчө ошол эле фамилиялар, ошол эле оюнчулар. Менин оюмча азыркы убакыт келди деп ойлойм. Жаңылаш керек депчи. Тренерский штабты деле эмес, оюнчуларды деле. Бирок мына азыркы машыктыруучубуз айткан командага, курама командага жаштар деле керек, тажрыйбалуулар деле керек да. Мондой баланс болуш керек да дайымачы. Тажрыйбалуулар жаштарды алдыга сүйрүш керек. Жаштар аларды көрүп өсүш керек. Бири-бирибизге ошондой мындай пазлга окшоп чогуу болсок, ошондо гана жыйынтык келет да. Ошентип ойлойм. Ошон үчүн азыркы учурда жаштар деле бар, тажрыйбалуу деле бар. Ошон үчүн мага деле арасынан азыр мындай сиз баса белгилеп айта турчу оюнчулар барбы? Мына келечекте мындай келечеги бар, алдыда дагы көп нерсени көргөзөт дегенчи. Балким клубтарда ойноп жүргөн иши кыргызстандык оюнчулардан. Бар, албетте бар. Мына мисалы мына мен өзүмдүн позициям жөнүндө айтып кетсем болобу? Ооба да. Мен коргоочумун да. Анан мына мен дайыма ошол эмне үчүн мени чакырып атат? Мына анткени биздин позицияга дефицит да. Мындай Оюнчу жетишпейт. Именно менин позициям мындай борбордук коргоочу деп коет биздики. Анткени бою узун болуш керек, экинчи кабатта жакшы ойнош керек. Там көп критериялар бар да. Анан мен ошол бизде мына Самат Улуу Темирлан деген бала бар. Быйыл мына Алгада чогуу иштеп баштадык. Ал биздин жаш курама командада ойночу. Мына жакында Ташкентте турнир болгон. Быйыл Алгада чогуу ойноп атабыз. Ошол балага ишенем. Бою аябай чоң, мындай данныйлар деп коет. Ошол жакшы мындай өсө турган балдардан деп айтсам болот. Ошону даярдап атабыз. Буюрса биздин ордубузга мына 1-2 жылда келип калат депчи. Анткени бизде жарым коргоочулар, чабуулчулар көп, мындай потенциалдуулар көп. Именно борбордук коргоочулар дефицит да Кыргызстан боюнча. Бул ушул борбордук коргоочу сиздин позицияңызды сүйлөшүп калбадыкпы? Сиз бул баягы футболго аралаша баштаганда эле өзүңүз тандаган позиция беле же машыктыруучулар мына сен ушул борбордук коргоочу болосуң, боюң туура келет деп эле коюп коюшту? Жок, мен өзү негизи чабуулчу болуп баштагам да. Ошон үчүн реакциям мындай орусча айтканда чутьём бар да, мындай голдор киргизгенге. Анан улуттук курама командада уж 4 голум бар, мындай борбор кордоочу болупчу. Көбү чабуулчулар канча голу жок. Ошого байланыштуу мен машыктыруучум ошо Власичев Владимир Анатольевич ошол 15 жашымда экөөбүз мен машыгып баштагам, мындай индивидуальный иштөөчүк. Ошол мени көп нерсе үйрөтчү. Анан мен боюм көрүп, анан аябай арык элем. Анан ошол ден соолукка байланыштуу көп нерселер жасагам, там аябай көп иштегем. Ошон үчүн анан Европага барып, ал жакта менталитетти алмаштырып, көз карашым албетте башкача болгон. Азыркы учурда деле ошондой. Азыркы учурда деле мен эмне үчүн мына колум бошобойт, анткени баардыгы билишет. Мен мындай 3 саат тренировка болсо, андан кийин менин процедураларым бар, массаждарым бар. Бул толтура нерсе бар да. Эми бул кадимкидей жумуш биз үчүнчү. Баардыгы ойлой берет, футбол деген бул 2 саат ойношот болду деп. Жок, андан тышкары мен эле эмес, Европада айтып атпайм, менталитет башка да. Мына Роналдо көп айтышат, мына эртең менен барып алып залда жүрүшөт, бассейнден чыкпайт, велосипед тебет, мондой да. То есть өзүн канчалык аракет кылсаң, ошончалык берекет берилет деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол философияны киргизиш керек да Кыргызстандык футболисттергечи, мындай эртең менен туруп, ошол дисциплина кылып, обязательно ошол тамак ичип, завтрак кылып, анан
тренировкага эрте келип даярдыкты жогорку деңгээлде кылыш керек деп ойлойм да. Ошондо гана башка деңгээлге көтөрүлөбүз, бир тепкич болсо деле мына көтөрүлөбүз деген үмүттөмүн да. Ошол эле Европа менен эми азыр Кыргызстандын негизи эле курамасынын оюнун салыштырып болбойт да. Футболдучу. Эми деңгээлдерибиз башка дегенчи. Бул кошуна биздин өлкөлөр менен салыштырмалуу ошол эле Казакстанды алып көрөлүк. Кыргызстан менен салыштырмалуу деңгээлдери кандай? Жана сиз ошол 4 жыл аралыгында салыштырууда деңгээл кандай өзгөрдү? Жок, биринчиден Казакстан бул Европа. Европада УЕФАда ойношот. Биз Казакстан менен улуттук курама командабыз ойношконбуз. Мына Бишкекте ойногонбуз, 2-0 утканбыз. Анан бул жерде деле албетте философия да. Казакстан аракет кылып ошол Европанын чемпионаттарына жакын бололу деп, ошол эле легионерлерди жакшы сапаттуу легионерлерди алып келет. Анан сапаттуу легионерлерге каражаттарынан деле аябай жакшы контракттарды бериш керек да. Кээ контракттар мына ошол эле Россияныкы, Европаныкындай эле алышат. Мисалы, Томасов деген Астанада оюнчу бар. Ал ошол эле Англияда кээ клубтардын оюнчуларынын айлыгындай эле алат. Ошон үчүн бул жерде каражаттан аябай көп нерсени чечилет да. Анткени чыныгында канчалык көп спонсоруңар болсо, ошончалык, мисалы, ресторанга канчалык көбүрөөк каражат кылып, ошончалык сонун кылса болот да, артисттерди чакырып, мына декорация кылып, шоу кылып, сонун өткөзсө болот да. Мунун баардыгы каражатта. Ошондой эле футболду каражатыбыз аябай мындай көп болсо, биз эртең бүрсүгүнү 4-5 стадион куруп, Россия дүйнөлүк чемпионатка куруп коюшту го. 4-5 стадион кылып, 4-5 спорт ордосу кылып, концертный холл кылып, көп нерсе кылып койсо болмок негизи. Бирок азыркы болгон нерсебизге да шүгүрдөшүбүз керек. Акырындан мен айткандай мына экинчи мындай өзүмдүн көз карашыман боюнча мына азыр биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү футбол ойноп, өзү көңүл буруп атат. Жакын убакытта ошол ФИФАнын президенти келип кетти, Инфантино келип, быйыл ошол заманбап стадионубуз курулуп башталат деген сөздөр болуп жатат. Ошон үчүн мен оюмча уже артты карабай эле коюш керек, алдын эле караш керек. Ошон үчүн азыр жаңы машыктыруучу курамада буюрса жаңы стадион болот, жаңы мына КФУнун деле жаңы имараты ачылды. Ошентип акырын кичинекей кадамдар менен болсо деле эми алдыга карашыбыз керек да. Анан Казакстан менен же Европа менен же ошол эле Өзбекстан менен салыштырышы кереги жок. Анткени булардын баардыгында мына 10 жыл мурун Казакстан калп айтпасам 2004-2005 жылдары эле УЕФАга кирди окшойт. Арадан 10 жылдан көп өттү да. Ошончо жылдан бери ошол УЕФАда ойношот. Командалары мына Астанасы Лига чемпионовдун группасына чейин жеткен. Курама команда тилекке каршы жакшы жыйынтыктарды көрсөтө элек, бирок клубный чемпионаты аябай күчтүү. Биздин деле балдар ойношот. Абдрахманов менен Жыргалбек уулу Токотаев үчөө ойношот. Ошон үчүн кандай эмне дебесек деле баардыгы каражатка барып такалат да. Анткени канчалык сапаттуу чемпионат кылып, сапаттуу мындай жогорку деңгээлге өткөзөбүз десек, спонсорлорду табышыбыз керек. Көңүл буруш керек спортко. Ошо каражат маселесин эле утурлай көбүнчөсү коомчулукта эми бизде футбол жакшы өнүккөн эмес деп, анан жанакы биздин КПЛда ойногондор дагы айлык албайт, булар хобби катары көрөт деген да түшүнүк бар да. Сыр болбосо сиз алга да канча айлык аласыз? Кофе ичип алайынчы. Ойлонуп аяйын. Жок, мен өзүмдүн кандай айтсам, таба турган тыйындарымды таба алгам чет мамлекеттен. Бул ачык керек. Кыргызстанда ойноп сен бир машина же үй ала албайсың мындай. Бирок Кыргызстанда бул мен үчүн, мен көз карашым боюнча бул трамплин.
тыйындын баардыгы ошол эле баарыбыз доллар жакшы көрөбүз да туурабы. Азыр тойлорго деле доллар менен барып калышкан да, сомду тоготпойчу. Ошон үчүн доллар табабыз десек, чет мамлекетте алар күлкүмүштүү болот. Ошонун баардыгы доллар. Анткени чет мамлекеттен агенттер же клубтар контракт бергенде алар сом менен айтпайт. Чаман күлкүмүштүү болуп кетти. Тойлорду эстеп кетпедимби? Ошон үчүн Кыргызстандын футболисттерге бул мүмкүнчүлүк. Трамплин деп коем. Анткени мен ошол жол менен өткөм. 15-жылга чейин мен Дордойдо ойноп эле жүргөм. Улуттук курама командага чейин жеткем. Андан кийин ошол мүмкүнчүлүктөр пайда болуп, мен Бахрейнге кеттим. Ошо 7 жылдан бери ошо жакта ойноп, тыйын табып, ошондой футбол менен азыр дагы эле алектенип жүрөм. Ошондо мен дайыма сизге деле эмес, футболчуларга деле айтам. Силер азыр тапкан тыйындардын баардыгын өзүнө жумшаш керек да. Билимге, англис тилди жаттагыла дейм, дайыма жанагындай курстарга баргыла дейм. Анан жанагындай таблетка, процедура, ар кандай азыр баардыгы кымбаттап кеткен тоже. Ошолор жагынан өзүн жакшы караш керек, дисциплинаны караш керек. Анан өзүн ошондо гана футболист өсөт да. Эми ошонун баары эле каражатка барып атпайбы? Анан баягы эле айлык маселеси жаралат да. Футболчулар ушул даярдык үчүн убактысын баарын өткөрсө, кошумча жумуш түнүмү иштейби? Хорошо, Кыргызстанда орточо айлык канча? Канча болот? Ошо Кыргызстан боюнча канча? Сиз билесизби? Эми биз мындай расмий мамлекет айткан статистика. Сиз өзүңүздүн айтсаңыз, мен өзүмдүкүн айтам. Журналисттер менен спортту салыштырып болбойт да. Эмнеге? Себеби силердин сиз тажрыйбалуусуз чынбы? Хорошо, башка адистердин айлыгын айтыңыз да, Кыргызстан боюнча. Бизде орточо расмий статистика 12-15 миң. Баягы 7 миң айлык алгандар дагы болчу эмес беле? Эми мейли потолок 25 деп коелучу. 25пи? Жакшы эле тыйын табат экен. Негизи суроо ушундан жаралат да, биздин баягы КПЛде ойноп жүрүшөт балдар, анан алар өссүн дейбиз. Ошол учурда баягы каражат маселеси да, булар хобби катарында эмес, ушул өзүн арналса футбол. Ошо примерно ошондой эле. Мисалы тажрыйбадан көз каранды эмес. Мына 25 миң деп атпайсызбы? Мына азыр бул жактан чыгып мен жаңы бутс заказ беришим керек. Эски бутсам уже айрылып кетти. Болбой калды. Ошол 25 миң турат. Элестетиңиз, бут кийим 25 миң турат. Анан азыркы футболисттер эң сапаттуу бутсу кийишет. Түшүнүп атасызбы? Ошондо 25 миң акча эч кимге жетпейт, мындай айткандайчы. Анткени эртең дарыларымды алам, процедура кылам, мисалы да, биз ачык сүйлөшүп атпайбызбы, туурабы? Ошондо гана дагы жетпейт. Ошон үчүн Кыргызстанга жакшы, Кыргызстандын мына улуттук курама командага кандидаттарга жакшы контракттарды бериш керек. Кыргызстан боюнча ошол мен оюмча ошол $1000 тегерегинде болуш керек деп ойлойм да. Ошо футболду негизи эле жайылтууда дагы бул каражаттагы негизги ролду ойносо, балким футболго дагы баягы башоту менен кирип даярданган жаңы футбол негизи эле жалпы спортчулар чыгат беле дегеним да. Албетте, сиз аябай туура суроолорду берип атасыз. Любой профессияда мотивация болуш керек да. Мына кандай гана балдар ошо футболдон тыйын таппайм деп эле бүтүрүп салышат карьерасынчы. Бирок айтып атпаймынбы, мына мен өзүмдү алайын, өзүмдү мисал катары алайын, мен 200 сомдон баштагам. 200 сомдон баштагам. Мен мисалы азыр көрмандар мени угуп атса, мына жаш футбол ойной турган мына өзүмдүн мен иним деле ойнойт. Ала биздин убакытта мындай азыркындай искусственный полелер жок эле. Азыр билесиздер го, мына баардык ойношот го. Андай мүмкүнчүлүктөр жок болчу. Кышында кар жаап атабы? Мына ылайга кар жатты. Үйдөн качып чыгат элем, апам жөнөтпөйт эле, ооруйсуң деп. Качып чыгат элем. Анан мо носкин кийип, үстүнөн салафан кийет элек, анан обувьти кийет элек да. Суу болсо, тоңсо деле суу болбосун деп. Мен ошентип хронический бронхит болуп ооруп калгам. Бредит этипчи жаман. Уколдорду алып эле мен кышым ошондой эле өткөн. Бирок 3 бала келетчү кышында. Ошо үчөөбүз футболист болуп кеттик. Характер да.
Түшүнүп атасызбы? Ошондой эле психологияда мына ошентип биз өзүбүздүн мисалыбызда келтиришибиз керек да. Мен 200 сом алат элем, 200 сомдон 160 сом ремонт школу төлөйт элем. Ата энеми кыйнабайын деп. Андан кийин 400 сом алат элем. 400 сомдон жакшы тамактанып баштагам. Анткени окуудан келсем үйдө эч ким жок да, баардыгы жумушта да. А мен уже профессионалдык карьера баштадым да 15 жашымда. Барып Звезда деген кафе болчу, ошол жерге барып алып, мурда арзан эле да ал малдары, 2000 канчанчы жылдары. Ошондо деле там 20 сом, 30 сом, 50 сом ошентип эле, бирок жакшы шорпо ичип, анткени канча көп энергия кетет. Андан кийин ошентип 3000 болду. Бир окуям айтып берейинчи, каршы болбосоңуз. 3000 алам, мурда 500 сомдор бар эле, эсиңиздеби? Эски купюралардан. Ошодон 6 тонна беришкен мага. Биринчи айлыгым 3000 сом алам. Үйгө келем, отурам комнатамда отуруп, ата энеме берейин дедим. Ата энеме берейин деп туруп анан залга чыгып, ата отуруңуздар деп. Апа, биринчи айлыгым, апа, биринчи айлыгымды алдым дедим. Сизге апа 500 сом. Ата сизге 500 сом. Мага 500 сом деп атпаймынбы? 1,5 миңди бекитип койгом. Алар сурап атпайбы? 500 сом не кыласың депчи. Апа, мен азыр профессионалдык карьерамды баштап атам. Мен күнүгө 20 сом, 30 сом тамагыма кетет. Эми троллейбустар бекер болчу, ал маршруткаларчы, бирок тамакка кетчү да. Айтып атпаймынбы, аябай энергозатратный маршруттар болуп. Анан ошентип мен 1,5 миң сомдоп ошентип көп капитетип, анан выпускнойго аябай сонун костюм алгам. Жакшы. Өз айлыгыңыз. Ошондой учурлар болгондо анан ошентип мен Бишкекке келгем, Дордойго келгенде уже 8000 алчум. 8000 деле аябай чоң акча болчу да. Бирок мен Канчанчы жылдары? 2008 жылдары. 8000 акча алчум. Анда Юракадемияда окучум да. Эртең менен окууга барчым, түштөн кийин тренировкага барчым да. Ошентип ошол 8000ден ошол эле жана бутсы жөндөсүп атпайсыз, ал маалы уже 2000, 3000, 4000 болчу. Ошол маал. Сага бирөө эмес, 3-4 керек. Андан тышкары тамак аш, кийим, ошентип эле бүт тыйындарым өзүмө кетчү да. Бирок ошентип өсөсүң да. Өсөсүң. Анткени мен дайыма футболисттерге айтам, азыркы жаш футболисттерге, силер азыр акчаны ойлобогула деп. Тапкан акчага шүгүр деп, ошол тапкан акчага ошо жакындарыңарга, өзүңөргө, тамактарыңарга, бүт ошол кыргыз футболго керектүү инструменттериңе жумшагыла дейм. Биринчи ошол атыңарга иштешиңер керек. Анан атыңар силерге иштейт деп ошентип мен дайыма айтып жүрөм да. Сонун. Эми өзүңүз тууралуу жеке өтсөк, баякы Кристинин менен болгон мамилеңиз тууралуу дагы убагында кандайдыр бир чуу жаратты. Эми мамилеңиз азыр кандай? Негизи эле бул маселени мындай ачыктап интервью бергениңизди көргөн эмесмин да. Негизги маселе экөөңөрдүн таарынычыңардын себеби эмнеден болду эле? Азыр эми жашыруун болбосо да. Результат жыйынтык боюнча, анткени бизге топ 12ге кириш керек деген максат коюшкан. Азия боюнчачы. Биз тилекке каршы кирбей калдык. Анан эмоцияга алынып кеткем. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына 2019 жылы Азияда жакшы ойноп келип, эсиңиздерде болсо, мына Борбордук аянтта чогулганбыз, бүт күйөрмандар келип, стадионду кыйкырышканбыз. Ошондо мамлекетибиз жаңы стадион куруп беребиз, жакшы жыйынтык көрсөттүңөр деп ошондой сөздөрдү айтышкан. Бирок ошолордун баардыгы атарылган эмес. Ошого эмоцияга алынып, мен ошол жыйынтык болбогон үчүн патриоттук сезимдерим ойгонуп, эмне үчүн ошондой болуп атат деп бирөө айтыш керек деген ойдо, ошон үчүн өзүмө ошонун бүт функцияны өзүмө алдым окшойт. Анткени мен ойлогом ошол топ 12ге чыгабыз депчи. Анткени
ар бир футболдук мындай максат койсок, биринчиден айтып атпаймынбы, мына биринчи командадан баштайсың, Кыргызстандын чемпиону болосуң, андан кийин курама команда чакыра аласың, команда менен Азияга чыгасың, Азиядан группадан чыгып атабыз. Ошентип жыйынтыктарды көрсөткөндө мамлекеттен жакшы мындай жардам болот. Анан мындай өсөбүз дагы, ошол эле мына өзүбүздүн кошуна мамлекеттерге кошо сиз айткандай Казакстан, Өзбекстанга окшоп өсөбүз деп, алардын баардыгында заманбап стадиондору бар, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой эмоцияга алынып кеттим окшойт. Бирок убакыт өткөндөн кийин ойлонуп калсаң түшүнөт экенсиң. Мындай карасаң, Кристинин менен мен 8 жыл чогуу иштеп, кандай эч нерсебиз жок маалда келген да, бизге ишенип келген. Эч нерсебиз жок эле. Жылында бир оюн болот эле, ошондой состояние болгондо баарыбызда. Бирок бизге ишенген да. Чогуу ишенип, Азияга чейин жетип, аябай мына Казакстанды утуп, Иордания утуп, аябай күчтүү командалар өтүп, Азияда топ 15ке кирип, Кристинин курама командабыздын башкы машыктыруучу болгондо биз рейтингде 205-орунда болчук. 205-орунда. Менин эсимде бар. Ал келип 75ке чейин көтөрүлдүк 8 жылда. Бул жыйынтык да. Жакшы жыйынтыктарга кирип, ошол жыйынтыкка байланыштуу биздин кыргыз футболубуз өсүп, бизге окшогон футболисттер таанып, бизди көрүп, мына жаштар келди. Мына азыр Илбирс академиясы бар. Бүт менин өзүмдүн ийнелерим ойнойт. Философиябыз кичине болбосо деле алмашты да, менталитетибиз. Мындай карасаң, жыйынтыктар көп, жакшылыктар көп болчу да. Ошон үчүн ошондой ойго келгем. Мен туура эмес айтып, эмоцияга алынып кеттим деп, мен кечирим сурагам, жолукканбыз. Азыркы учурда жакшы сүйлөшөбүз. Бул деген жанагындай ар бир үй бүлөдө билесиздер го, мындай түшүнмөстүк болуп калышы мүмкүн, капачылык болуп калышы мүмкүн, бирок убакыттан кийин билинет да баардыгычы. Кандай мен азыркы учурга чейин ал жөнүндө жаман айтып же дагы эле өзүмдүн позициямды алып атсам, ошондо башка сөздөр болмок да. Бирок ошол убакыт көрсөттү. Ошол эле Кристинин өзүнүн башкы машыктыруучу катары миссиясын канчалык деңгээлде аткарды? Жогорку деңгээлде аткарды. Жогорку деңгээлде. Анткени буга чейин айткандай, клубный жашоодо, мында клубдук карьералардачы, клубда сен легионерлерди чакырсаң болот, башка өлкөлөрдөнчү, мындай деңгээлди көтөргөнү да. Курама командада андай нерсе жок. 8 жылда, акыркы жылдары ошол эле футболчулар. Анткени буга чейин бул бүт футболчулар менен иштеп көргөн. Бунун требованияларына көбү не соответствует. Анын пикири боюнча. Ошон үчүн мындай айтканда, бизге ошондо жаңы машыктыруучу келип, өз көз карашын башкача көрөбү, кандай болобу, ошондой мезгил келди деп ойлойм. Өз убагында кетти деп ойлойсузбу? Мен ал жөнүндө айта албайм эч нерсе. Эми себептерин деле билбейм. Анткени баардыгыңар айтып, баарды айткандай эле бизге жыйынтык керек да. Мындай айткандайчы, мына ошол топ 12ге чыга албадык. Тилекке каршы мына Азиядан кийин да. Азыр мына Азияга чыктык, бирок мына кайрадан чыктык. Дальше эмне болот экенин мен көз карашым жетпейт. Кристинин буга чейин ошол Кыргызстанды ичинен таанып билген машыктыруучу да. Кыргызстан футболчуларын баягы түп тамырынан билет дегендей. Азыркы жаңы машыктыруучуга салыштырмалуу. Анан булар оюнчунун өзүнүн характерин, баягы оюндагы ойногон позициясын эле эмес, баягы адамды ичинен тааныйт го. Жакындаганга аракет кылуу, жалпы эле оюнчуларды таанып билүүгө убакыт кетип калбайбы дейм да, бул 1 жыл убакыттын ичинде жаңы машыктыруучуга. Андай суроолорго мен тилекке каршы азыр жооп бере албайм. Мен
сиздей эле мен кече эле тааныштым. Ошон үчүн мына биринчи уюндан баштап машыктыруулар башталат. Мен үчүн деле бул кызыктуу. Кандай жол менен баштайбыз, философиясы кандай, көз карашы кандай, бизге кандай максаттарды коет. Ошонун баардыгын ошол кафа бүткөндөн кийин айта алам да. Азыр тилекке каршы айта албайм. Жакшы. 2019-жылга кайрылып барбайлыбы? Кыскача. 2019-жылдарга баягы Бириккен Араб Эмираттары менен оюн болбоду беле? Ошол учурда сиз травма алып калдыңыз беле? Анан ошол акыркы оюнга катышпай калганда кандай сезимдер болуп элесизде? Мен Эмиратка баргам, бирок көрмөн катары баргам. Ошол Филиппинде эң чечилүү оюнда мен катышып, көрмөн катары 3-1 утканбыз. Аябай сүйүнгөм, бир жагынан эмне үчүн мен ойнобой калдым деген сезимдер болгон. Бул футболдук жашоодо ошондой. Жаракат бул футболдук карьеранын бир түрү. Буну туура кабыл алыш керек. Анан ошондо мен айткам, ошол Азия чемпионаты 4 жылда бир болот. Ошол кийинкисине буюрса аракет кылам деп. Мына буюрса кийинкиси мына январь 2024 болот Катарда. Ошого бүт аракетимди жумшайм буюрса. Рахмат. Жакшы маек болду деп ишенем. Алдыдагы курамадагы оюнуңуздарга ийгиликтерди каалайбыз. Жаңы баягы топтогон тажрыйбаңыз менен жаштарга үлгү болот деп ишенебиз. Жаңы футболго мындай борбордук чабуулчу катары эле эмес, баягы дагы гол алып келе турган оюндарды күтөбүз. Ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Азамат Байматов менен болгон маек аяктайт. Саламаттаңыздар.